Салам достор, биздин каналга жазылыңыздар. Башкалар көрсөтпөгөндү биз көрсөтөбүз. Biz ушул улуу аксакалдардан көп угуп калдык бул кишинин чоң атасы Артыкбай Калпа деген болот. Эмнеге айтып атам, ал кишинин ошол өз заманында эле көптөгөн инсандарга үлгү болгон, тазалыгы менен, өзүнүн ошо бир руханий байлыгы менен көпчүлүккө маалым киши болгондугу байма бай айтылып келет да ушул күнгө чейин. Анан анын уулун көбүнчө Мамбетжан аке дешип сыйлап, мен муну улуу аксакалдардан көп уктум. Ушунчалык бир балдарына жакшы тарбия берген, болушунча ушуй бир элдик болгула, жакшы болгула, таза адам болгула, жан дүйнөсүнө бир руханий гүл азык берип тарбия берген аксакал болгонун айтышат. Ал үйдөн тарбия алып чоңойгон Осмонбек Артыкбаев мындайча айтканда ошол аталарынын ишеничин, үмүтүн актап көптөгөн жакшы иштерди жасаганын биз эч качан унутпайбыз. Ошолордун ичинен менин өзүмдүн кесибиме байланыштуу акылым жеткен, түшүнгөн жагдайларды айтып кетейин. Мен билгенден соңку ушул элдик ооз-эки чыгармачылыкка байланышкан иш-чараларда Ополтоодой десек жаңылышпайбыз, ошондой бир чоң салымдарды кошту. Башкача айтканда өзүнүн ушул маңдай теринен, өзүнүн бизнесинен убагында бир ушундай бир топтогон капиталын жеке кызыкчылыгына гана жумшаган киши деп билбейбиз да. Биз дайыма ушул соңку, муну айтып берейин, Коргол Досуевдин 130 жылдыгы өттү. Ошондо ушул биздин Айтыш коомдук фонду менен, биздин мектеп менен биргеликте иш алып барып, тең ортодон ушу башкача айтканда Байге фондун түзүп, мыкты айтыштар болгон. Адан кийин мына кыргыз элинин эң залкар акыны, демократ, композитор Токтогул Сатылгановдун 150 жылдыгында башкача айтканда мындай тикесинен тик туруп, өзүнүн жеке атуулдук позициясы менен, атуулдук жүрөгү менен эң бир оозго алынарлык, мактоого татырлык иштерди аткарды. Чындап айтканда биздин маданиятты түшүнгөн, ошону баалаган жана ошого өзүнүн чын дилинен кол сунуп жардам берген жогорку мамлекеттик иштерде, башкача айтканда депутаттардын арасында бул 5 колдо эле саналат андай адамдар. Аз, өтө аз. Чынын айтканда 5-10 киши бар десем жаңылбайм. Ошолордун бири Осмонбек Артыкбаев. Ошо Токтогулдун 150 жылдыгында жеке мен билгенден ушул бүтүндөй Түрксой эл аралык уюму Токтогул Сатылганов жылы деп жарыялап, ошонун баардык иш-чараларында Осмонбек Артыкбаев өзүнүн атуулдук демилгеси менен салымын кошуп, эмгегин кылып ушундай нерселерди. Бир жакшы иш-чараларда активдүүлүгүн терең көргөзүп алып өткөрдү. Ошол мезгилде эле бул 150 жылдыктын Байге фонду айтыш өткөн, өтө кызык айтыш болгон. Эл аралык Кош Байге сайыл. Мына ошол башкача айтканда бир 3 миллион сомдун тегерегинде ушул Айтыш коомдук фонду менен биргеликте жана дагы Диалог Азия деген уюм менен ушул Осмон Артыкбаев негиздеген Ак фонду үчөө өткөрдү да бул нерсе. Анан соңку Туганбай Абдиевдин 80 жылдыгына арналган дагы казак-кыргыз ортосундагы эл аралык айтышта Айтыш коомдук фонду менен биригип, бул айтышта дагы ошо чогуу уюштуруп, эл аралык чоң саамалык болду, маанилүү айтыш өттү. Кандай мындай нерсе болбой койбойт экен да, чыгармачыл адамдарда биздин жүрөгүбүз көп нерсеге мындай бир
жакын кабыл алып жүрөгүбүз аркылуу өткөрөбүз көп кырдаалдарды. Анан эми ушундай бир айып тагылды, бул киши камалат экен дегенден тартып биз тынчсыздандык, кейидик. Ал тургай мындай бир кооптонбой койбойт экенсиң. Бул бир кандайдыр бир саясий курмандык болуп калган жокпу деген күдүгөй бизге кетүүдө. Жаңылыштык болуп калган жокпу? Муну бир терең иликтеген сот иштерине биз дагы мындай бир адилеттүүлүктү болушунча бир кылып беришсе деген ой бар. Ал кишини биз эркиндиктен күтөбүз. Ал кишилер мындай адамдардын эркиндикте жүрүүсү чыгармачыл чөйрө менен, маданият инсандары менен жана дагы маданий маселелерди бирге иш алып барып жүргөнү бизге чоң мааниге ээ да. Биз тынчсызданабыз, адилеттик болот деген ишенимдебиз. Анан дагы албетте биз күтөбүз жана бул кишинин соттук иштеринде толук адилеттүүлүк болсун жана болот деген ишенимдебиз.